Assalamu алейкум. Кымбаттуу кыргыз элим, мекендештер, барыңыздар амансыздарбы? Көптөн бери көрүшпөй калдык. Албетте убакыт аябай тар болуп, зымыраган куштай эле учуп жатат. Бүгүн биз сиздерге көптөн бери маселе болуп жүргөн бул таксисттерде бир чоң көйгөй болгон кисарт маселеси боюнча как раз бүгүн бизге байкебиз машина лизингге алайын деп келип, анан ушу кисарт маселеси боюнча сөз болуп кетти. Ошол жөнүндө бир кыскача маалымат кылып коеюн дедик. Анткени бизге биздин мекендештер кайрылып, кисарт жасап бересиздерби дегенде, албетте жасап беребиз, жардам берейик дегенде, канча болот дегенде 3000 рубль болот десек эле, ой деп эле бизди жаман көрүп, андан ары өзүбүз эле кылып алабыз 3000ге, ушунча да кымбат аласыңарбы деп аябай ар кандай нааразычылыктар билгизет. Ушул тууралуу бир кыскача болсо да туура маалымат берип коеюн деп чечтик, туугандар. Бизде өзүңүздөр билгендей кисарттын акчасын алып алып чөнтөгүбүзгө салбайбыз. Биз кисарт алып бергенде биздин максатыбыз сиздерге кисартты алып берип, сиздер эртерээк биздин паркка кошулуп иштегешиңиздерди каалайбыз да. Бир да ал жакта сиздерден акча көрөйүн деген ниетибиз жок. 3000 рубльдү биз прямой эле расходторго беребиз да, бирок бир күндүн ичинде сиздерге кисартты алып бергенге жардам бере алабыз, туугандар. Бир күндөн 3 күнгө чейин болуп калат, кээ бирде ар кандай базадан зависит этет да, туугандар. Бирок өзүңүздөр кылсаңыздар, сиздерге перевод паспорта керек болот, ИНН, СНИЛС жана ошондой эле госуслуганы подтверждать этиш керек да. Ушунун баарынан мынакей башынан өткөрүп, байке бизге жолукпай калганына өкүнүп жүрөт. Анткени азыр келип айтып атат, ошо кисартты аябай кандай көп убакытта бүткүрдүм деп. Байке дагы бир жолу элдерге салам айтып, анан кандай маселе болгонун айтып берип койсоңуз болот. Assalamu alaikum кыргыз элим. Бул маселе боюнча бул маселенин азабы менен бир жумадан бери тартып жүрөм. Өзүм жасата албай дагы муну бир тааныш өлкөлөргө барып жасаттым. Эми 3000ге кисарт жасатып жакшы эле нерсе го дейм. Эненин сиңиси иши кылса бир жума убактым өлдү, акча да тапкан жокмун, ишке да чыккан жокмун. Кисарттын көйгөйүн көп эле тарттым. 3000ге негизи мурда билгенде жасап атпачумун. Аябай эле жакшы да, ыраазы болуп берсеңер болот. Ошо кисарт боюнча Москвада көп проблема экен. Бүт баарын сурайт экен, энени, синиси, ошолордун жок болсо бүттү. Бир күн 3000ди эконом кылам деп, бир жума иши жок калдым да. Эгер бул жерди билгенде сразу эле жасатып ишке чыгып кетет элем. Туура байке, албетте туугандар, биз дагы сиздерге эскертип коелу, бизде негизи эле максатыбыз сиздерден акчаны алып зарабатывать этиш эмес. Бул жерде биздин максатыбыз сиздерге жардам берүү да, туугандар. Биз колдон келишинче ачыгын туурасын айтып, туура маалымат жеткиргенге аракет кылабыз. Ошондуктан эгер биз сиздерге айткан болсок, эгер 3000 рубль деп айткан болсок, анда без проблем эле кайрылсаңыздар сиздерге бүтүрүп беребиз. Ушул байкедей болуп бир жумалап үйдө жатып калбасын деп сиздерге туура маалымат жеткирсек, сиздер кээ бирде туура эмес түшүнүп аласыздар. Ошондуктан эгерде кимге кисарт керек болсо, бизге кайрылсаңыздар сиздерге жардам беребиз. Андан дагы туугандар, азыркы учурда аябай маселе болуп турган ушул регистрация боюнча да аябай вопростор көп болуп атат, туугандар. Биз регистрация жасап бере албайбыз, бизде андай мүмкүнчүлүк жок, андай возможность. Биз сиздерге ошо квартирага туруп алууга уруксат бере турган документ трудовой договор боюнча жардам бере алабыз. Трудовой договор жасап бергенге мүмкүнчүлүк бар. Эгер кимге керек болуп жаткан болсо, биздин номерлерге байланышсаңыздар, ал жактан жардам бергенге ар дайым даярбыз. Барыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, сак саламат болуңуздар. Биз сиздер менен ар дайым иштешип, сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Мен силер менен Тимур Курманбеков жана ошондой эле профсоюз KG командасы болду. Сак саламат болуңуздар.